Варшава шаарында көндүн тутулушу деп аталган көргөзмө өттү. Ал Кыргызстанда кармалган журналисттер менен саясий туткундарга арналды. Бул акция Беларусь мигранттары ачып иштеткен карма барында өттү. Сделать выставку, непосредственно посвященную политической ситуации в Кыргызстане, поскольку она реально отличается от всего региона, и мы считаем очень важным делиться с нашим комьюнити этим контекстом. Иш-чара тууралуу алгачкы маалымат Кыргызстанда акын Аскат Жетиген кармалган күнү пайда болгон. Сүрөтчү Паулина Демидович Аскат Жетигендин жана Кыргызстанда пост онлайн митинг көз карашы же иликтөөсү үчүн башаламандыктарга чакырган делип айыпталып, камакка алынган башка дагы 9 саясий туткундун портретин тарткан. Рисовали 10 портретов политических заключенных, мужчин, женщин, которые сейчас под домашним арестом или в тюрьме в Кыргызстане. Я посмотрел с мистером Аскатом Жетигеном несколько видео, да, самое мемное, наверное, которое все знают, где он очень сильно ругается. Я когда видео эти смотрел, я видел очень свободолюбивого человека, я уверен, творческого человека, которым я абсолютно, с которым могу ассоциировать. Вообще, в целом, все эти истории, они мне очень сильно напомнили о доме. Көргөзмөнүн уюштуруучулары конокторуна, айрыкча ар башка өлкөлүк мигранттарга Борбор Азияда абал кандай экенин айтып бергиси келген. Постсоветтик өлкөлөрдө маселелер канчалык окшош экенин көрсөтүш үчүн көргөзмөдө тарых, сөз эркиндиги, Түркмөнстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу лекциялар да болду. Көргөзмөнүн дагы бир идеясы мигранттарды бириктирүү болду. Жаңы өлкөдө достук алакасын түзүү жана тилектештердин башын бириктирүү. Делать подобные мероприятия очень важно, чтобы показать людям новым, которые сюда приехали, что порог входа в эту миграцию, он может быть чуть-чуть менее болезненным, если вокруг тебя есть единомышленники, люди, которые также пострадали от разных режимов, у которых может быть совершенно другая культура, совершенно другая внешность, но с которыми очень легко здесь, по крайней мере, в этой расслабленной обстановке завести знакомство. Жапырт кармоолор Кыргызстанда бир топ жылдан бери кадимки эле иш болуп калды. Гембирабад иши боюнча ондоп адамдар кармалган. Активист студент Ырыс Жекшеналиев жана блогер Аделет Балтабайдан баштап, Орусиядан кармалып, Кыргызстанга жөнөтүлүп, кармалган мигранттарга чейин жетип, көптөгөн адамдар бийликти сындаган пост үчүн куугунтукталды. Жазуучу Олжобай Шакир онлайн митинг үчүн, активист Автандил Жөрөбеков тууну алмаштырууга каршы митинг өткөргүсү келген үчүн кармалган. Ал эми 2024-жылы Темиров Лайф басылмасынын мурда иштеп кеткен жана азыр иштеп жаткан кызматкерлерин жапырт кармоодон башталган. Бийликти сындаган посттон кийин акын Аскат Жетиген да кармалган. Барына тең оор беренелер боюнча кылмыш иштери козголуп, башаламандыктарга чакырган же бийликти алмаштырууга аракет кылган делип айыпталып жатышат. Ошол эле учурда тергөө алгандай чакырыктар болгонун далилдей албай келет. Бир учурда Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталган Кыргызстан бул атынан да кайтты. Өлкөдө саясий туткундардын саны барган сайын өсүп жатат. Алар акын, жазуучу, журналист, активист жана саясатчылар жана кадимки эле соц түйүн колдонуучулары, кыскасы бардыгы.